Бишкек шаарында коляскасы менен турган эне баланы салбай кеткен 203 маршрутканын айдоочусуна бузуулар жөнүндө кодекске ылайык 11,5 миң сом айып салынды. Мындан сырткары 203 каттамды тейлеген фирма 13 миң сом айып төлөмөй болду. Мэрия коомдук транспорттардын айдоочуларына кайрылып, жүргүнчүлөргө сый мамиле кылууну, жол эрежесин сактап, унаанын салонун таза жана тыкан алып жүрүүнү эскерткен. Болбосо чара көрүүлөрү айтылган. Мэрия учурда айдоочунун орой мамилесине туш болгон келинди издеп жатат. 30 сентябрда 203 маршрутканын айдоочусу баласын ээрчиткен аялды салбай кеткен видео социалдык тармактарга тараган. Анда айдоочу коляска үчүн төлөйм дегенине карабай, жүргүнчүнү наристеси менен сыртка түртүп чыгарып салган. Бул көрүнүш коомчулуктун сынына кабылган. 30 сентябрда Бишкек милициясы айдоочуну кармаганын билдирген. Ал өзүнүн аракети боюнча түшүндүрмө берип, жалпы коомчулуктан жана келинден кечирим сураган. Ошондой эле ал иштен айдалып, айдоочулардын кара тизмесине киргизилди. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниетин билдирип, арыз тапшыргандардын саны 1 октябрга карата 63-кө жетти. Жаңы арыз тапшыргандардын арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев, адвокат Канат Хасанов жана башкалар бар. Арыз тапшыргандардын бардыгы өзүн өзү көрсөткөн. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Боршайком арыз тапшыргандардын тизмесин расмий сайтына жарыялады. Шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ниетин билдиргендерден арыздар 13 октябрга, ал эми катталуу үчүн документтер 18 октябрга чейин кабыл алынат. Бир талапкер бир округтан гана каттала алат. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул рет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Анын 54-ü партиялык система менен шайланса, 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланат. БШКга 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз берген. Алардын канчасы каттоодон өтүп шайлоого катышары азырынча белгисиз. Парламенттик шайлоого аз гана күндөр калды. Даярдыктар башталып, саясатчылар жандана баштады. Бул жолку шайлоо системасы мурунку шайлоолорго салыштырмалуу башка жагдайда өтөт. Дегенибиз, аралаш система менен жүзөгө ашат. Тагыраагы бир мандаттуу округтардан 36 эл өкүлү келсе, партиялардан 54 депутат келишет. Азыртан шайлоо кандай таризде өтөт деген темалар көтөрүлүп, серепчилер өз оюн ортого салышууда. Кыргызстандагы шайлоолорго чет өлкөлөрдүн таасири кандай? Мына ушул теманы талкуулоо үчүн бүгүн эксперттер тегерек столго чогулушту. Алар шайлоого аз гана убакыт калганын айтышып, шайлоо дымагы башкача башталды деп жатышат. Мисалга, мамлекеттик эмес уюмдар ар кандай мониторингтерди жүргүзө башташты. Алар сырттан туруп байкоо салып, отчетторду даярдашууда. Бул аракеттер кандай таризде кетип жатат, ал белгисиздейт укук коргоочу Турсунбек Акун. 200 акча үчүн энесин да сатып, атасын да сатып турган бизде жаштарыбыз бар. Лидерлер бар, жаштар бар. Акча үчүн баарын сатып ийсе болот. Мына ошолорду анан алар жалдашат. Акырын жалдайт, акырын көргөзбөй. Анан ошолор мына азыр эптеп бузукулук иштерге барып, жаштарды тартып, анан бир лозунгтар менен чыгып, анан кайда биз красивый сөздөр менен чыгып, анан сону сүйлөгөндү билет. Алардын телеканалдары бар, частный каналдарына бүт финансировать этип атат. Мына ушуну баштап атат. А биз азыр игра менен мына ушундайга мына улуту эме башка болгон менен Кыргызстандын патриот уулу катары ал мына ушундайлардын баарын уюштуруп, Турсунбек Акун деп бирге аракеттерди көрүп атабыз. Улутубузда тынчтык болсун. Шайлоо тынч өтсүн. Мына Бирок анткени менен жыйынга келген Табылды Акиров бейөкмөт уюмдарга карата айтылып жаткан сындардан оолак турду. Ал аткарып жаткан кызматтар да керек. Алар шайлоонун жүрүшүнө байкоо салышып, жыйынтык чыгарып турушат. Анан алардыгы жок, айыптоонун кереги жок. Мамлекеттик эмес уюмдар демократияны жана адам укугун биринчи орунга коюшат дейт серепчи. Ар түрдүү сөздөр айтылып атат. Мисалы үчүн атайын МПОлорду үйрөтүп атышыптыр, анан жана башка баары тең аңдып бизди карап туруптур. Анан ошолор акырындык менен мындай өлкөдөгү стабилдүүлүктү бузуп, жанагындай революциялык абалга алып келип коюшу мүмкүн деген ойлор айтылып атат. Бирок мен анан бул процесстерди таза эле биз ооздуктоого же алдын алууга мүмкүнчүлүгүбүз жок деген да ойлор айтылып атат да, мен таптаза каршымын мындай ойлорго. Кыргызстан өзү мындай таптаза жакшынакай шайлоо өткөрүп, мисалы үчүн жок. Туура чоң өлкөлөр ошол Кыргызстандын шайлоо процессине таасир бере алат.
керек болсо революция да кылып кое алат, бирок бизде мүмкүнчүлүк бар. Биз канчалык баягы шайлоо процесстерин демократиялык негизде өткөрсөк, ошончолук чоң өлкөлөрдүн таасирин мындай азайта алабыз да. Айтсак, буга чейин жогорку кеңеш тарабынан өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуу боюнча мыйзам долбоору колдоо тапкан. Анда мамлекеттик эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу отчет берүүгө милдеттендирилет. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү тийиштүү органдарга мурдатан бери эле отчет берип келгенин, жаңы мыйзамдын зарылчылыгы жоктугун айтып чыккан эле. Бул маселе да бүгүнкү тегерек столдо көтөрүлүп, ойлор ортого салынды. Кыргызстандын өзүндө эле 20 миңден ашык бейөкмөт уюмдар бар да. Туура айтып атышат. Алар бир четинен мамлекет кыла албаган нерселерди бейөкмөт алар деле кылып атышат да. Туура айтып атат. Колунда жоктурга жардам берип атат. Ар тараптан кандай бир жардамдар, маселе чечилбеген нерселерди булар дагы чечип атышат. Туура айтып атат. Бирок ошол эле бейөкмөт уюмдарга мындай эгейсиз акча келип атканы жөнүндө маалымат гана болот, бирок өкмөт тарабынан эч кандай бир контроль көзөмөл болгон жок да. Канча келип атат, кандай маанеде келип атат, ушу кандай проекттер жазылып атат, ал жөнүндө эч кандай мамлекет көзөмөлгө алган эмес. Андан эми айтып коюш керек, мурдагы деле 2005, андан мурку деле шайлоолордо билесиздер, ушу батыштын сөз түрдө влияниясы болгон деп айтсам болот да. Болгон себеби, мисалы, кээ бир оппозиционный партиялар батыштын менен каржыланган. Бул тапта бийлик тарабынан шайлоону таза өткөрүү боюнча бардык шарттар түзүлгөнү айтылып жатат. Ошол эле административдик ресурс, добуш сатып алуу өңдүү көрүнүштөр болбой турганы байма-бай айтылууда. Ал тургай президент Садыр Жапаров дагы ар бир мамлекеттик органдын алдына шайлоонун таза жана ачык өтүүсүн камсыздоо боюнча талаптар коюлганын айткан. Шайлоо боюнча мына бардык шартты түзүп бердим силерге. 36 республика боюнча бир мандаттуу округтан чыгат. Түздөн түз өзүңөр шайлайсыңар. Андан сырткары 54 партия менен болуп атпайбы? 36 бир мандат. 54 дагы партияны шайлайсыңар, мурункудай партияны эле шайлап койбойсуңар жалгыз эле. Ичинде 54 адамдын кимисин кааласаңар ошогону бересиңер. Түшүндүңүздөр, Мына эми мындан кийин жаңы барган парламентти чимкирик деп атай албайсыңар. Бирөөнү дагы. Кимди чимкирик десеңер, өзүңөрдү өзүңөр чимкирик деген болосуңар анда. Ушундай шарт түзүп бердим, эми калганы өзүңөрдөн. Сатылбагыла, сатпагыла добушуңарды. Бардыгына установка беремин. Аким, губернатор, начальник УВДларды, бүт кабинет министровду, бир дагы госслужащий бир партияга же одномандатныйдан бир кандидатка иштебейт. Ким иштесе арызын жазып кетет, же болбосо сразу жумуштан алабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Бул ирет аралаш система менен өтөт. 75 партия жарышка катышуу ниетин билдирген. Учурда бир мандаттуу округтардан чыккан талапкерлердин арызы кабыл алынууда. Улуснун Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы Нодир Хосилов жана анын шериги, ошондой эле Кара Суу районунун кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы жетекчисинин милдетин аткаруучу кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы билдирди. Кармалган жарандар жеке кызыкчылыктарын көздөп, Нариман айыл аймагындагы айыл чарба багытындагы жерлерге жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз сатууну узак убакыт бою жүргүзүп келишкендиги аныкталган. Кече 30 сентябрда аларга кылмыш жасагандыгы жөнүндө билдирүү берилип, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул ишке тиешеси бар адамдардын бетин ачуу үчүн бардык зарыл болгон иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Папан айыл өкмөтү менен Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн тургундарынын ортосундагы жер талаш маселеге чекит коюлган. Бирок соттун чечимине нааразы болгон тарап Бишкек шаарына жөө жүрүш жасап, Ош шаарынан жөнөп кетишти. Нааразычылыкка чыккан жарандар Төлөйкөн айыл өкмөтүнө караштуу айыл чарба багытындагы жерге турак жай салып алышкан. Бирок соттун чечиминде турак жайлар мыйзамсыз салынганы ачыкталган. Бишкекке жөө жүрүш жасагандар сотторго нааразычылыгын билдиришүүдө. Алар бул убакка чейин Төлөйкөн айыл өкмөтүнө таандык деп айтылып келген жер тилкеге там салып алышкан. Бирок сот аткаруучулар тарабынан мындан бир канча күн мурун үйлөр сөндүрүлгөн. Бул көрүнүшкө там салып алган Папан айыл өкмөтүнүн тургундары нааразы болушууда. Акыйкатты талап кылып Бишкекке барабыз биз. Садыр Жапаров элдин үмүтүн актай элек. Президент болгондон бери. Соттордун чечими байларга, прокурорлорго, бийлерге, криминалдарга чыгып атат. Карапайым эл үчүн
Закон жоқ, ақиқат іздеп жүрөбүз. Талаш жараткан жер Дыйкан кыштак айылында жайгашкан. Турак жай түптөлгөн жерлер Учар айылынын тургундарынын үлүш жери болгон. 1 гектар 83 сотук жер тилке айыл чарба багытында гана пайдаланууга болот. Ал эми жерди талашып жаткан жарандардын колдорунда айыл өкмөт тарабынан берилген токтом же кызыл китеп дагы жок. Бирок алар жердин ээсин өздөрү экенин айтып келишет. Максатыбыз эмне эле? Биздин ошол азыркы мына экөөбүздүн бузулган чыгымыбызды төлөп берсин. Биздин үйдө 15тен неберебиз бар экөөбүздүкү. 3төн балдарыбызды бөлүшүбүз керек. 5-6дан балдарыбыз бар бөлүнө турган. Биздин талабыбыз ошол соттор чындыкты чечсин, пулду жеп алып нарака берака чечпей, үйлөрүбүздү тике тургузуп берсин. Биздин эч нерсесин калбады. Мен 500 миң акча салып кетирип, урдум эле. Эч нерсесин уруксат бербей туруп бузуп кетти. Мен ошондо чыгымын төлөтүш үчүн эме болуп кеттим. Жөө жүрүш кылып кеттим мен. Эскерте кетсек, бул убакка чейин үлүш жердин ээси катары өздөрүн тааныштырган жарандар биздин телеканалга кайрылган. Алар азыркы даттанып жаткан жарандардын иш аракетин мыйзамсыз деп баалашып, жерди басып алууга аракет кылган деген жөөнү келтиришкен. Жөн эле захват кылыш үчүн да эптеп кичине үйдү салып алайлы, бузаларын билишип атат. Салып алайлы дагы захват кылып алсак, анан кийин өзүбүзгө калат дагы, анан каалагандай үй салабыз деп. Ушу захват кылып алайлы. Жөн эле ошо эптеп ээлеп алыш үчүн эле ушинтип атышат да. Таш агалдар төктүрүп, үйлөрдү салып, жашаганга мүмкүн эмес бул үйлөрдөчү, жашаганга болот. Ошентип эле салып алышты да. Сама захват кылышып элечи. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да бүгүнкү күндө талаш жараткан жер Төлөкөн айыл өкмөтүнө таандык экендигин баса белгилешет. Бул убакка чейин айыл өкмөт кызматкерлери үлүш жерлерге турак жай салууга болбостугун бир канча жолу эскертишкен. Бирок Папан айыл өкмөтүнүн тургундары эске алышкан эмес. Бул жер боюнча азыр бүгүнкү күндө жогорку соттун жана ошондой эле тийиштүү органдардын бардыгынын жыйынтыктары чыгып, бүгүнкү күндө ошол бузууга берилген. Кечээ күнү ошол соттун чечимин жогорку соттун чечимин аткарып, сот аткаруучулар келип, 2 үйдүн пайды баалын бузуп, 1 үйдүн фундаментин бузушту. Анан калган 3 үйдү ошол жерде куруп алган, өз алдынча куруп алган адамдардын суранычы боюнча өздөрү бузуп кетүү боюнча ошону токтотуп турат. Бул убакка чейин үлүш жерлердин ээлери жер тилкелерине курулуп жаткан турак жайларды алуу боюнча сотко кайрылышкан. Бир канча сот отурумдары өткөрүлүп, жаңы конушка айлана баштаган 1 гектардан ашык жер соттун чечими менен кайтарылган. 28-сентябрь күнү сот аткаруучулар күч кызматкерлери менен биргеликте мыйзамсыз тургузулган турак жайларды сүрдүрүшкөн.